сумма особо крупный размер, ошого карабастан азыр үй камагында жүрөт. Ал эми иш боюнча айтылып жаткан Назаркулова Мавлюда менен Ишанкулов эркиндикте жүргөнү коомчулукта суроолорду жаратууда. Мен туура эмес көрсөтмө берип алыптыр деп. Сот сурап атат, эмне себептен силер туура эмес көрсөтмө берип атасың десем, бул жерде деген тигүү мага ошентип айт деген деп көрсөтмө берип, өзүнүн көрсөтмөсүнөн баш тартты. Токтомдор чыгып атат тергөө судьясынын арызы менен канча кайрылып атат. Бөгөт чарасында $280.000 бул кылмыштын алкагында алынып келген чыгым. Кызыкчылыгы бар болгонуна башка документтер менен тасталып атпайбы, иш кадамдары менен дагы. Себеби деген мен үстүнөн кысымдык көрсөтүп атат деп айып жабырлануучу да айтып атат. СИЗОго чейин барып туугандарына. Мисалы $5.000 менен, $100.000 менен, $200.000 менен мына камап коюп атышат. Свердлов райондук сотунда каралып жаткан чоолуу кылмыш иши 1 жылдан ашык убакыттан бери аягына чыкпай келет. Жабырлануучу Анарбаев Мураттын айтымында судья Абдыразаков иште кароодо жазык процесстик кодексинин талаптарын одоно бузуп, процессти атайлап создуктуруп жатат. Саламатсыздарбы достор, азыр биз өткөндө мына Свердлов райондук соту боюнча дагы биз айтканбыз. Бул боюнча биз азыр бир жабырлануучуну жактайбыз. Аны башка иш менен ушундай эле иш, ошо азыр биякта айыпталып аткан айым каматып ийген да, 5 жылга камалып кеткен. Бул жерде бул бала потерпевчи болуп атат. Айыпталуучу бул аял бул жерде азыр как айыпталуучу болуп өтүп атат. Биякта дагы сумма особо крупный размер, ошого карабастан азыр үй камагында жүрөт. Эми мындай логикага алып келсек, берки бала 5 жылга камалып кетти. Бул аял азыр айыпталуучу болуп аткан. Мына до сих пор 1 жыл 2 ай болду. Мындайча айтканда, орусча айтсак, свободада жүрөт да, эркиндикте жүрөт. Свердлов районунун сотунда Бишкек шаарынын судья Абдыразаковда кылмыш иши каралууда. 2 айыпталуучунун үстүнөн ошо 209-берене алдамчылык факты боюнча кылмыш иши каралууда. Нече жолу жабырлануучу тарап ошо СМИге чыгып айтып келе жатат, ошо кылмыш ишти боюнча адилетсиз каралып атат, мыйзамдын бузуулары болуп атат деп. Кылмыш иши 9 апрель 25 жылы Свердлов районунун сотуна судья Апышевга аныкталып атат. Андан соң судья Апышевга аныкталган соң ошо кылмыш ишиндеги бир күбө 12 апрелден баштап сотко кайрылат экен. Менин үстүмдөн айыптоочунун тарабынан ушундай басымдык болуп атат, көрсөтмөлөрдү өзгөртүп бергиле деп кысымдык болуп атат деп күбө кайрылса дагы судья Апышев аныктама чыгарып берип атат, токтом чыгарып берип атат. Негизсиз мыйзамдуу түрдө биз силерге мындай мамлекеттин коргоосун бербейбиз деп күбө катары. Ошо менен 11-июнда Апышев судья, тергөө судьясы болуп жаңы судья даярданып атат, Абдыразаков. Ошол 11-июндан бери Абдыразаковдун процесстери 1 жылдан соң, 1 жыл 2 ай мына сот каралып, сот процесстери өтүп, эч бир өкүм чыкпай койду. Мураттын билдиришинче сот отурумдары дээрлик 1 ай аралык менен белгиленип, эстүү мөөнөттү кароо принциби сакталган эмес. Ал эми иш боюнча айтылып жаткан Назаркулова Мавлюда менен Ишанкулов эркиндикте жүргөнү коомчулукта суроолорду жаратууда. Анткени келтирилген материалдык зыяндын көлөмү $280.000 жеткени айтылууда. Анан бул боюнча айтайын, негизи мындай биз практикамда адвокаттар практикада көрүп атабыз. Мисалы $5.000 менен, $100.000 менен, $200.000 менен мына камап коюп атышат. Бул жерде ущерб деген мындайча айтканда канча деген миллиондон ашык ущербтер да. Ошондуктан мына ушу сумма менен азыр до сих пор эркиндикте жүрөт. Бул жерде жабырлануучулар айтып атат, ошо Абдыразаков судьянын кызыкчылыгы бар деп. Кызыкчылыгы бар болгонуна башка документтер менен тасталып атпайбы, иш кадамдары менен дагы. Себеби деген өтүнүчтөрдү келтирсе канааттандыруусуз калып атат. Мындай айтканда айыптоочуларга ушундай ущерб менен кайсы күнү ушундай тогурдап койсо камап коюп атат кишилерди. Анан мындай ущерб менен спокойно Ош шаарынан келип Бишкек шаарына катышып атат. Подписка о невыезде деген эле бөгөт чарасы бул деген эмнени түшүндүрөт? Мыйзамдын бул деген ошо Ош шаарынын аймагынан чыкпоону
бирок ал киши ал бөгөт чарасынын мисалы сакталган жери жок. Ага карабастан негизи жок деп коюп атат соттор, токтом аныктамалар чыгарып берип атат. Негизи жок бөгөт чарасын өзгөрткөнгө, айыпталуучу келип атат кылмыш ишине деп. А негизиси кылмыш ишине катышуу эмес айыпталуучунун. Бул жерде жабырлануучу дагы айтып атат, күбө дагы жазыптыр ошол учурда. Мен үстүнөн кысымдык көрсөтүп атат деп. Жабырлануучу да айтып атат, СИЗОго чейин барыптыр туугандарына тосмо арызды алып келип бер деп. Азыркы учурда кылмыштын ишин ушунча узак убакытта карап аткандыгы биз жабырлануучулар түшүнүп атышат. Бул деген мындай же элдешүү максатында алып келгенге, же мындай мүмкүнчүлүк сот тарабынан айыптоочуларга түзүлүп берип жатат деп анык эле айтып атышат. Кызыкчылыгы болбосо соттордун мындайга бармак эмес, мыйзамды так аткармак, жогорку соттун предписанияларын так аткарып, ишти өз убагында карамак. Сот тараптарды жараштыруу деген шултоо менен ишти улам артка жылдырып жатат. Бул соттун бейтараптыгына күмөн жаратат дейт учурда 5 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Мурат. Бул иш боюнча көп мындай эфирлер болушту, жабырлануучулар көп кайрылыптыр. Үй камагында эле эмес, ошо подписка о невыезде бөгөт чарасында $280,000 бул кылмыштын алкагында алынып келген чыгым, ущерб. Ошого карабастан кылмыш ишин 1 жылдан соң ушинтип же өкүмү чыкпайт мыйзамдуу түрдө, же кылмыштын иши мындай так жана адилеттүү каралбай жатат деп жабырлануучулар чырылдап атат бүгүнкү күнгө чейин. Себеби деген ошо жабырлануучу өзү соттолуп кетип 5 жылга. Азыркы айыпталуучунун арызынын негизинде алдамчылык факт боюнча азыркы учурда жазасын аткарып атат. Ошо жазасын аткарып аткан учурда айыпталуучу тараптан дагы нече жолу СИЗОго тууган аркылуу киргизип, кысымдык көрсөтүп, тосмо арыз бер деген учурлары болуп атып, ошого да сотко кайрылса дагы эч бир мындай натыйжаны алып келген жок. Биз билебиз, азыр урматтуу жогорку соттун төрагасы кандай иш-чараларды өткөзүп атат, сотторго кандай түшүндүрмөлөр берип атат. Бирок биз мисалы практикада эч бир мындай көргөн жерибиз жок ошо айтылып аткан сөздөрүн. Себеби деген биз билебиз, кылмыш иштин мөөнөтү каралуу сотто бул 3 ай эле болсо 1 жыл 2 ай эмне себептен өкүм чыкпай жатат. Процесстердин ортолугу болуп аткан 1 ай 1,5 айдан каралып атат. Эң негизги себеби соттордун бизде 80ден ашык ишибиз көп болгонго байланыштуу ушундай процесстердин ортосу узак болуп кетип атат дейт. Учурда коомчулукта эң негизги суроо жаралууда. Маалыматтарга караганда Мурат биринчи болуп укук коргоо органдарына арыз менен кайрылып, өзүнө карата айтылган айыптоолор боюнча чара көрүүнү суранган. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин Мавлюданын арызынын негизинде Мураттын өзү 2 айдын ичинде соттолуп кеткен. Бул жагдай боюнча анын апасы акыйкатты издеп тиешелүү органдардын баарына кайрылып жүргөнүн билдирүүдө. Эми коомчулукту түйшөлткөн негизги суроо, эгерде Мураттын иши боюнча чечим кыска мөөнөттө чыгып, ал жоопкерчиликке тартылса, анда Мавлюда менен Жаныбекке байланышкан иштер эмне үчүн ушул күнгө чейин жыйынтыкталган жок? Эмне себептен алар боюнча мыйзамдык баа берилип, жаза чарасы колдонулган эмес? Бул суроолорго жооп берүү укук коргоо органдарынын жана тиешелүү мамлекеттик мекемелердин милдети болуп калууда. Иш боюнча азыр эң башкы күбө бар болчу да. Мына ошо айыпталуучу азыр эркиндикте жүргөндүктөн пайдаланып, ошо анткени ал башында тергөөдө мына ошо айыпталуучу аял мага куугунтук кылып атат, мага защита свидетели бергиле деп канча деген тергөө судьясына токтомдор чыгып атат. Тергөө судьясынын арыз менен канча кайрылып атат. Ал тергөө судьясы ал боюнча дагы эч нерсе жыйынтык кылбай, мындайча канааттандыруусуз калтырып койгон. Тиги дагы аял камакта жатпагандыктан күбөгө ошо давление кылып атып, тергөөдө айтып атат. Мага давление кылып атышат, ал анткени тууганда угроза кылып атышат, показаниямды өзгөртүп атат, канчадан угроза келип атат деп канча айткан. Ал мына боштондукта жүргөндүктөн азыр ал бала азыр сотко келип туруп көргөзмөсүн мына кадимкидей өзгөрүп атат да. Күбөлөр тергөө учурунда көрсөтмөлөрүн колдоп, тергөө учурунда көрсөтмөсүн берип атат. 209-беренеден бөлөк бул жерде ошо документти урдап чыгып, андан кийин кылмышка барып, жаңагы жер тилкесин дарственный кылып берип атышат. Күбөлөр ошо айыптоочулардын туугандары болуп чыгып, бирок көрсөтмөсүн так берип, чын эле ошо эжекебиз мен көргөм, документти алып чыккан, менден сураган деп тергөө учурунда
соттун бүт айтып, анан кийин 9 апрелде сотко иш түшөрү менен ошо тиги күбөгө көрсөтмөсүн өзгөртүп алган кысымдык көрсөтүп, ага нече жолу кайрылып, ошол МВДга да кайрылып, арызмен да кайрылып, күбөнүн ата энесине барып, бүт мындай запистери деле бар экен, кысымдык көрсөтүү боюнча. Ошо менен сот процесстердин аралыктары 1,5 ай, 2 ай болуп аткандан кийин, жарым жылдан кийин ошо март айында, апрель айында 25-жылы күбө айтып атса, кысымдык көрсөтүү деп, бирок сот эч кандай чара көрбөгөндүккө байланыштуу ал боюнча дисциплинардык комиссияга да жазылып, арыз каралып, бүт мындай кайрылбаган жери жок да жабырлануучу тараптын. Анан кийин эле март 1 жыл соң күбө сотко келип, ошол документ урдаган факт боюнча көргөн. Келип туруп эле еще дагы адвокатын алып келиптир ал күбө, келип көрсөтмө берди. Мен көрсөтмө менен баш тартам, бул айыпталуучу документ урдаган эмес, мен туура эмес көрсөтмө берип алыптырмын деп. Сот сурап атат, эмне себептен силер туура эмес көрсөтмө берип аттың десем, бул жерде деген тиги күбө мага ошентип айт деген деп көрсөтмө берип, өзүнүн көрсөтмөсүнөн баш тартты. Бул боюнча дагы ошо күбөнүн үстүнөн заложенный донос арыздар жазылды, ал арыздар да каралган жок. Бул кылмыш ишинде биз сот тарабынан баа берилет го деп ойлоп атабыз. Себеби деген бүт мыйзамдуу аракеттерин азыркы учурда эми булар камакта эмес болсо, сөзсүз түрдө күбөлөргө кысымдык көрсөтүүлөрү болуп жатат. Кылмыш ишинин жалпы мындай орусча айтканда, чтобы развалить уголовное дело, айыбынан жана жазасынан качуу максатында кылынып аткан аракеттер деп энеси ошо жабырлануучунун Анарбаев Муратчотун чырылдап күнүгө ошо сот менен РОВДга кайрылып жатат. Мындан тышкары жабырлануучу тарап айыпталуучулар күбөлөргө басым жасап коркутуулар болгонун айтууда. Бул боюнча күбөлөрдүн өз көрсөтмөлөрү жана аудио жазуулар бар экени маалымдалды. Assalamu alaikum. Ece kandayız, жақсысыз, тынчпысыз? Ece, analı men ata üymeden Nazarkul ve Adalet menen Nazarkul Zuhrudun keçe nime kılıp barışıptır deseniz. Barışıptır. Ovama ugroza kılışıptır. Kızına ait. Neveren zayevlenasını alsın. Bolsam kızını kamatağız. Şunu ayıp çıktınız ya. Valideceme против. Valideceme против болуп. Против эмес, эми мен чындыкты эле айтып чыктым да. Просто ошо көргөн нерсеми айтып бердим. Ehtiyat bol da uka. Özüň am kirip ketip anam. Кудай кааласа. Эми мен көргөн нерсем чындык болгон нерсе чындыкты эле айттым. Била ага киришпей эле болосуң да, эмне кыласың? Эми Өздөрү чечип болот эле де. Ne ol dokumentini alıp satırken ekenmin evini. үйдө өткөрүп алат, жанышта болот доверенность ака. Доверенность жанышта болот. Жаныш менен экөө барып өткөрүп. Oldu özü kimikile oldu ya. Кайсы жанышпы? Yok oso dokumentini alıp ketti dedin o. Pançılova'da üyde ayttasın sen. Oso oğlu kimikken özü. Ол үйбү? Мурат аканыкиде да. Мурат акадан неме кылып өткөрүп алышкан экен. Ана малдагы. Катынын алып коет ана мына деп сылтоо-мутоолор кылып өзүнө жаздырып алган экен. Ошондой ака. Угушум боюнча ошондой болуп атат. Nazarkul Kambaralı çındıktı süylep, körgönünü süylep koygon üçün uşo заявлениясын alsın dep, albasa apasını kamatağız dep uşuntu ugroza kılıp atanlarga barıp atışar. Men biyakta жүрөм, Россияда. Эми meni tapпай, balamı tapпай, balamı izlep atamı үйгө barışıptır. Neverine ait заявлениясын alsın, bolsam kızını kamatağız dep atamı ugroza kılıp atışıptır. Nazarkul Adalet meni Nazarkul Zuhrudun. Учурда бул иш коомчулуктун көңүл борборунда болуп, сот адилеттүүлүгүнө байланыштуу олуттуу суроолорду жаратууда.
Урматтуу жогорку соттун төрагасы, сизге кайрылып атабыз. Себеби биз көрүп атабыз, жөнөкөй кылмыш иштерди, тоо курдаса, велосипед турдаса, мындай 100 миң, 200 миңге чейин чыгым иштер боюнча кызыкчылыгы жок болсо, кадимкидей эле жазаларын алып, кылмыш иштерин соттоп кетип атышат. Айыптоочуларды жазага тартып атышат. Эми бул жерде ушундай ущерб, аттуу баштуу кишилер ущерби бул иш боюнча $280,000. Кайсы ушундай ущерб менен тергөө учурунда подписка не выезде деген бөгөт чарасы алынып атат. Жабырлануучу ал боюнча нече жолу прокуратурага кайрылса дагы эч бир жыйынтык таппады, баары мыйзамдуу деп коюп атат. Сот тарабынан урматтуу сот деп жабырлануучулар кайрылып атат. Урматтуу сот, эмне себептен эми айыптоочуларга шарт түзүлүп, күбөлөргө кысымдык көрсөтүп, көрсөтмөлөрүн өзгөртүп, ага встречный заявление алуу максатында кысымдык көрсөтсө дагы, ущерб ушундай болсо дагы же камакка алынбайт, же өкүм чыккан жок. 1 жыл 2 ай эмне деген мөөнөт бул өкүм чыкпагандыкка? Сөзсүз түрдө кимниндегир бул жерде кызыкчылыгы бар. Ошол үчүн урматтуу жогорку соттун төрагасы ушул иш боюнча кылдаттык менен карап, эң негизгиси адилеттүү чечим эле сурап атат. Мыйзамдуу чечим сурап атышат жабырлануучулар. Разумный срок деген убакыттын бүт баары жоюлду. Жок. Жөндөн жөн эле мындай процесстердин санын кылып, бирок сапаты жок кылып процесстерди өткөзүп, ортолуктан 1,5-2 айдан сот процессине, сот кылмыш ишин карасак, 25-жылы биз таанышканда, мен өзүм жеке таанышканда, бир дагы протоколу да жок болчу. Бул да мыйзамдын бузуусу. Мен кайрылып иш менен таанышканда эле протоколдору түзүлүп калып атат кылмыш иште. Эмне себептен кылмыш иште протоколдор түзүлгөн эмес десем, эми бизде жардамчыбыз жок болду. 1 жыл жок болду. Туура түшүнүңүздү суранабыз, иш көптүк. Шылтоо, соттордун шылтоосу иштин көптүгү деп эле мындай ишти созуп атат. Бирок иштин көптүгү дегенде бар эле райондук сотто нагрузкасы бир биз көрүп атабыз. Бирок кызыкчылыгы бар экенин ачык айкын көрсөтүп коюп атышат. Ошол үчүн дисциплинардык комиссияга кайрылды жабырлануучу бул маселе боюнча судья Абдыразаковго. Кылдаттык менен карап берип, өздөрүңүздүн указанияларыңызды бериңиздүү өтүнөбүз.